Студенттик күндөр ар бир адамдын өзгөчө бактылуу, кайталангыс, түрдүү түйүшү, кыйынчылык, кызыктуу окуялар коштогон унутулгус күндөрдүн бири. Бул убакытта өзүн ар тараптуу өнүктүрүп, карьерасын түзүп баштаган активдүү студенттер ого эле көп болот. О энеке төгүлүп каламымда, ойго баттың доорумда заманымда, неге анда асманды карап жүрөм, бейиш болсо өзүңдүн таманыңда. Ырыскелди Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Искусство жана маданият университетинин актер драма факультетинин 3 курсунун студенти. Алгач студенттик күндөргө көнө албай, лекция эмес практикалык сабакты да уктап калып, сессия учурунда зачеттук китепчесин көтөрүү мугалимдердин артынан чуркагандарын эстеп азыр күлкүсү келет. Андан кийинки семестрде катуу окубасам карап тур деп өзүнө өзү мотивация берип, учурда аталган университеттин эң үлгүлүү студенттеринин бири экен. Кичинекейинен балалык кезде кыялданып, ошол кыялдар орундалса экен деп ниет кылып, жатсам турсам да ушул тиленип, Кудай берсе ушул келечекте бир кыргыз элине кызмат кылып, же болбосо маданий тармактан кызмат кылып, биз дагы бир салымыбызды кошсок экен деп ниет кылчу элек. Алдыда өзү тандаган адистигин артыкчылык менен аяктап, кыргыз элине кызмат кылып, эң башкысы артына из калтырууну максат кылат. Барыбызды таныштырган, биз жашаган студенттик кез. Студент өзү эң негизгиси эртең менен уктабай, сабакка келип турса, ушул ага эжекейдин берилген тапшырмасын аткарып, так аткарып турса, ал мүмкүн болушунча ийгиликтерге жетишет. Сүйүү кызык, сүйүү таттуу бир башка. А кимдер сүйбөйт? Дени таза жаш чакта. Биз сүйөбүз, намыс кылбай сүйөбүз. Жаш улгайып, карып бара жатсак да. Айгерим да дал ушул эле университеттин үлгүлүү студенттеринин катарын толуктайт. Мыкты актриса болуш үчүн 1% талант, 99% эмгек керек деген каарманыбыз. Таланттуу актриса болуу үчүн болгон дареметин жумшайт. Тасмада анча-мынча кыска образдарды жаратып жүрөт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Таанышалсак болот да? Болбойт. Эмнеге болбойт? Болбойт дедим, болбойт. Телефонуңуз кандай, чоңуз? Чоңуз, шашпаңыз сен. Телефонуңуз кандай? Телефонум Nokia. Жок. Неме, номериңиз кандай, чоңуз? Номерим корпоратив. Цифралары кандай? Цифраларым арабча. Үлгүлүү студенттерде негизи жоопкерчилик өтө күчтүү болуш керек деп ойлойм. Үлгүлүү студент болуш не только эртең менен туруп сабакка келиш гана эмес, бардык жактан алдыга өзүң үчүн өзүң айтып коет, эң оор күрөш бул өзүң менен өзүң күрөшүү деп коет да. Негизи чыгармачылык адам же бир ийгиликтин жемиштин жетиш үчүн бул бардык жактан аракет кылыш керек. Азыркы тапта окуудан сырткары дагы кыска метраждуу тасмаларга тартылуунун үстүндө иштеп жатыптыр. Кечиргиле мени. Мына кызым апамдын айтканын уктум. Студенттик күндөрдө өзүңдү өзүң камсыздандырыш керек болот экен. Ата энеңден бир аз алыс болгон үчүн өзүң да бир аз чоңоюп чыгып экенсиң. Айжан Нурманбет кызы, Гүлжоро Казамкулов, New TV Таңманай программасы. Биздин үйүбүз мазар эмес, базар болгонун каалайбыз.